Илим жана зикир. Зикир 21. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү Алла Тааланын алдына Куран ээси, башкача айтканда, Куран окуган киши келгенде, Куран Алла Таалага: "О Раббим, буга кийим кийгиз" деп кайрылат. Ага сыймык таажысы кийгизилет. Куран: "О Раббим" дагы дейт. Алла Таала ага сыймык кийимин толук кийгизет. Анан Куран кайра кайрылып: "О Раббим, буга ыраазы бол" дейт. Алла Таала ага ыраазы болот. Андан соң Алла ал кишиге: "Куран окуп, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер" дейт. Анын окуган ар бир аятына бир жакшылык кошула берет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү Алла Тааланын алдына Куран ээси, башкача айтканда, Куран окуган киши келгенде, Куран Алла Таалага: "О Раббим, буга кийим кийгиз" деп кайрылат. Ага сыймык таажысы кийгизилет. Куран: "О Раббим" дагы дейт. Алла Таала ага сыймык кийимин толук кийгизет. Анан Куран кайра кайрылып: "О Раббим, буга ыраазы бол" дейт. Алла Таала ага ыраазы болот. Андан соң Алла ал кишиге: "Куран окуп, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер" дейт. Анын окуган ар бир аятына бир жакшылык кошула берет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү Алла Тааланын алдына Куран ээси, башкача айтканда, Куран окуган киши келгенде, Куран Алла Таалага: "О Раббим, буга кийим кийгиз" деп кайрылат. Ага сыймык таажысы кийгизилет. Куран: "О Раббим" дагы дейт. Алла Таала ага сыймык кийимин толук кийгизет. Анан Куран кайра кайрылып: "О Раббим, буга ыраазы бол" дейт. Алла Таала ага ыраазы болот. Андан соң Алла ал кишиге: "Куран окуп, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер" дейт. Анын окуган ар бир аятына бир жакшылык кошула берет. Тирмизи